Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видео сабактын темасы таблицалык процессор Microsoft Excel'да таблица түзүү жана аны форматтоо, ошондой эле сортировка жана фильтр түшүнүктөрүнө да токтолобуз. Демек, план менен иштейбиз. Биринчи план бул таблица түзүү, экинчи план таблицаны редакторлоо, үчүнчү план бул таблицаны форматтоо, төртүнчү план бул сортировка жана фильтр. Демек, алгач таблица түзүү үчүн биз буга чейинки түзүлгөн рабочая книгабызга биз таблица деген жаңы листти түзүп алуу менен, кошуп алуу менен баштайлы. Эми таблица түзүүнүн эки ыкмасы бар. Негизинен бул таблица түзүү бул вставка вкладкасына жүргүзүлөт. Бул вставка вкладкасында бул таблица деген команда аркылуу. Демек, бул таблица деген белгиге басуу аркылуу биз момундай бир диалогдук терезени көрө алабыз. Демек, бул диалогдук терезеде биз ошол таблица түзүлүүчү диапазондун адресин көрсөтүшүбүз зарыл. Мында мисалы азыркы учурдагы активный ячейканын бул жерде адреси келип түштү. Эгерде ошол ячейкадан баштап мисалы диапазон башталсын десек, демек ошол ячейканын өзүн калтырып, андан кийин мисалы бул жерде кийинки акыркы ячейканын адресин көрсөтүшүбүз зарыл. Диапазон деген бул бир канча ячейкалардын көптүгү болуп эсептелет. Мисалы бул жерде бул знак фиксация значогун коюу аркылуу бул деген ошол прикрепить этип ошол ячейканын адресинин өзгөрбөшүн камсыздап берет. Демек, мисалы мындан h канчага чейин дейли, 12ге чейин деп эгерде берсек, бул 12дин астына да знак фиксациясын коюп туруп, андан кийин таблица заголовками, эгерде заголовкалуу таблицаны кааласак, демек галочканы коюп окейди бассак, демек ошол биз берген диапазондо моундай бир таблица түзүлөт. Эми бул таблица түзүлгөндө бул жерде жаңы работа с таблицами деген жаңы конструктор вкладкасы ачылды. Демек, ошол таблицаны кандайдыр бир редакторлоо же болбосо форматтоо жүргүзүүгө тиешелүү болгон командалар бул ушул конструктор вкладкасында жайгашкан. Андан сырткары бул таблицаны форматтоо, редакторлоого тиешелүү болгон командалар бул главная вкладкасына бул стили, ячейки деген ушул бөлүмдөрдө да жайгашкан. Эми бул биринчи ыкмасы болду. Эми экинчи ыкмасы дагы да ыңгайлуу. Бул алгач, демек, кайсыл диапазонго таблица түзүлүшү керек болсо, демек ошол диапазонду алгач белгилөө жүргүзүп алып, мисалы белгилөө жүргүзүп алып, андан кийин биз вставка вкладкасына кирип бул таблица деген белгини басышыбыз керек. Анда бул жерде автоматтык түрдө ошол диапазондун адреси көрсөтүлөт. Мисалы бул диапазондо адрес кандайча көрсөтүлөт? Мисалы бул биринчи ячейканын адреси прикрепить этилген C3дөн, андан кийин бул акыркы ячейканын адреси бул деген F15, бул дагы прикрепить этилген, бул ошол өзгөрбөш үчүн. Бул таблица заголовками деген галочканы коюп туруп мисалы басканыбызда бизде моундай бир таблица пайда болот. Эми мында таблицалардын столбецтеринин ширинасын жана ошондой эле строкалардын высотасын өзгөртүп алсак болот. Бул жерден демек мисалы ширинасын бул ошол столбецтердин аталышы берилген бул өйдөңкү чекке чыгып, моундай бир эки багыттуу стрека пайда болгон учурда, демек биз моундай түрдө ширинасын өзгөртүп алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Демек, мында мисалы бир кичинекей бир таблица түзөлүү, мисалы канцеляриялык товарларды бир кичинекей бир таблица түзөлүү. Мисалы бул жерде нумерация болсун, нумерация болсун. Бул жерде мисалы товардын аты болсун. Бул конкреттүү бир товардын аты болсун. Азыр биз сортировка жана фильтр жүргүзөбүз, андыктан бизде бир конкреттүү таблица түзүп алышыбыз керек. Мисалы бул жерде экинчи столбецке, үчүнчү столбецте, демек бул мисалы товардын саны болсун, жана ошондой эле бул жерде мисалы товардын баасы болсун. Бул жерде жаңы бир мисалы столбец керек болуп атат. Демек, ошол канча санда болсо, ошонун баасын эсептегенде жалпы суммасы чыгуучу мисалы бир столбец керек болуп атат. Ошол столбецти кошууда бул кандайдыр бир столбец кошуу же болбосо кандайдыр бир столбецтерди өчүрүү, строкаларды деле кошуу, өчүрүү бул ошол таблицаны редакторлоо болуп эсептелет. Мисалы ошондо редакторлоо жүргүзсөк, бул жаңы столбец кошушубуз керек. Андыктан бул кошуунун бир канча ыкмасы бар. Мисалы бул ошол столбецти белгилеп туруп да кошуу жүргүзсөк болот. Жерде вставить деп, мында демек ошол сол тарабына ошол жаңы столбецти кошуп берет. Эгерде бир оң тарабына да кошулушу мүмкүн. Анда биз демек ошол бир эле ошол столбецтеги бир ячейкага курсорду алып келип, анда конструктор вкладка, бул жерде главная вкладкасында бул жерде вставить деп турат. Ушул жерден биз мисалы вставить столбцы, таблица слева, справа деп турат. Мисалы справа болсо, демек биз оң тарабына монтип коюп алабыз. Бул жерде мисалы жалпы сумма,
жалпы сумма мисалы. Эми мында мисалы ушундай бир таблица түзүп алдык. Бизде строкалардын саны канча болду? Бул жерде нумерация коюу менен аныктап алсак болот. Автоматтык толтурууну өткөндө биз муну караганбыз. Мисалы 1 деген база биринчи болгон номерлөөнүн санын жазып туруп эле бул жерде Ctrl клавишасын басуу аркылуу биз мындай түрдө толтуруп алсак болот. Эми мисалы товардын аты, китеп, ручка да мисалы. Демек, мондай бир товарлардын атын мисалы көптүгүн түшүрүп алабыз. Саны канча? Бул жерде дагы каалагандай мисалы бул жерде сандарды көрсөтүп, айырмасы жок. Бул ичиндеги сандар сөзсүз бир туура болушу керек деген шарт жок. Мисалы мондай бир сандарды киргизип алалы. Эми баасы канча? Мисалы 150 сом, 150 сом ручкасы мисалы канча сом? 20 сом дейле дептир, 25 сом деген сыяктуу бул жерде баа коюп алабыз мисалы. Деген сыяктуу мисалы бааларды түшүрүп алалы. Эми мында баасы деген бул сом валютасында мисалы болуш керек. Аны үчүн биз 2 ыкма менен сом валютасына өткөрүп алсак болот. Ушул сандык типти денежный типке өткөрүп алсак болот. Мисалы числовойдо. Аны үчүн демек биз бул главная вкладкасына бул число деген бөлүмдө бул бурчунда турган ушул кичинекей белгиге бассак, демек биз мондай бир терезеге туш келебиз. Демек бул терезеде биз денежный деп ушул жерден биз мисалы өзгөртүп алсак, анда биз мисалы өзүбүздүн валютабызды бул жерден карап, мисалы бул кыргызский деп окей десек, демек бул сомго мондай түрдө айланат. Мисалы суммасын эсептөөдө демек биз барабардык белгисин коюп, бул жерде арифметикалык операциялардын аткарылышы боюнча сөзсүз түрдө кайсы ячейкага ушул кандайдыр бир эсептөөнүн жыйынтыгы чыгышын кааласак, демек ошол ячейка алгач биз барабардык белгисин коюп алышыбыз шарт. Анда демек санын мисалы көбөйтөбүз баасына, анда демек жалпы суммасы чыгат. Бул жерде бир эле формуланы пайдаланып, калгандары бул автоматтык түрдө толтурулат. Демек мисалы мондай бир таблица түздүк. Эми бул таблицаны мисалы редакторлоону биз жогоруда столбецтерди кошууну айттык. Мисалы строкаларды кошуу керек болсо, демек биз кайсы строка кайсыл жерге кошуу керек болсо, демек бул жерде главное сверху демек өйдөсүнө же болбосо ылдыйына деп мисалы ушул жерден кошуп алсак болот мында. Эми таблицаны редакторлоого келсек, таблицаны редакторлоодо демек ошол столбецтерди кошуу же болбосо өчүрүү, андан сырткары строкаларды кандайдыр бир негизде кошуу, өчүрүү деген сыяктуу. Мисалы бул жерде экинчиден кийин дагы бир строка кошуу керек болсо, демек бизде мында биз болгон ошол бир ячейканы белгилеп, ошол экинчи строкадагы, андан кийин бул жерде вставить деп мисалы сверху кошуу керек болсо, жаңы бул жерде вкладка кошулат. Дароо эле бул жерде байкаган болсоңор, сумма дагы 0 сом деп чыкты. Себеби бул жердеги маанилер жок болгондуктан бул жерде 0 сом деп чыгарылды. Эми мында мисалы нумерация ирети бузулду. Демек бизде кайра эле мону тартып койсок, бул автоматтык түрдө толтурулат. Мисалы бул жерге дагы бир кандайдыр бир элемент койсоңор болот. Ал эми ушул строкалардын жана столбецтердин ширинасын да автоматтык түрдө аныктоо мүмкүн. Ал үчүн биз бул жерде формат деген главная вкладкасында формат деген бөлүмгө киребиз. Демек ушул жерде биз мисалы кайсыл строканы азыр ушул жерде мисалы белгиленип турган ячейкада жайгашкан строканы гана белгилейт. Эгерде бардык жалпы мисалы строкалардын высотасын өзгөртүү керек болсо, демек баарын белгилегенден кийин, андан кийин формат вкладкасына кирип, бул жерде высота строки деп турат. Автоподбор высоты строки мисалы и ошондой эле учурда бул жерде 15 деп турат. Эгерде ошону 20 деп кааласаңар, демек 20 деп бул жерде маани бергенде, ошого жараша бул жерде высотасын ар бир строканын өзгөртөт. Ширинасы мисалы бирдей болсун десек, могу столбецтердин ошол столбецтердин баарын белгилеп, андан кийин бул жерде ширина столбца деп турат. Ошол эле учурда бул жерде ширина по умолчанию деп турат. Эгерде ошол по умолчанияны өзгөртсөңөр, бул жерде демек 8,43 болуп эсептелет экен. Булардын баары ширинасы. Эгерде ушул жерден өзгөртсөңөр, демек калган столбецтердин баардыгынын по умолчанию алардын ширинасы да өзгөрөт. Мисалы ширина столбца 11,45ке мисалы 15 деп берсеңер, демек баардыгы биз могулар 15ке өзгөрүп бирдей ширинада мындай түрдө
өзгөрөт. Эми форматтоого келсек, форматтоодо таблицага кандай өзгөртүүлөрдү киргизе алабыз? Форматтоодо негизинен сырткы көрүнүшү гана өзгөрүш керек. Редакторлордо кандайдыр бир структурасында өзгөрүү болсо, ал эми форматтоодо болсо сырткы гана көрүнүш өзгөрөт. Сырткы көрүнүшүн кантип өзгөртөбүз? Демек биз бул конструктор вкладкасында мисалы стили таблица деп турат. Ошол жерден биз мисалы стилин өзгөртүү менен мисалы сырткы көрүнүшүн өзгөртө алабыз. Андан сырткары бул жерде параметры стили таблица деген бөлүм турат. Бул жерде 7 параметр боюнча форматтоо жүргүзсөк болот. Мисалы, строка заголовка деп турат. Демек ошол галочканы алып койсоңор, демек өйдөдөгү ошол заголовка жок болуп кетет. Койгон учурда кайра пайда болот. Андан кийинки демек строка итогов деп турат. Мында бул эгерде ошол галочканы койгонубузда ошол таблицанын эң аягына жаңы строка пайда болуп, ал жерде итогдор чыгарылат. Мисалы, момундай түрдө итог деген жаңы пайда болуп, бул жерде автоматтык түрдө ошол суммасын чыгарып берди. Эми мында да бир канча параметр боюнча толтуруу мүмкүн. Итогту, мисалы, средний значениясын чыгаруу мүмкүн, количествосын чыгаруу. Количество деген ошол толтурулган ячейкалардын санын чыгарып берет. Эгерде количество чисел десек, демек ошол сандык гана мааниге ээ болгон ячейкалардын санын чыгарып берет. Максимум, минимум, андан сырткары сумма и стандартное отклонение и дисперсия, другие функции. Бул жерден башка бир функцияларды дагы алсак болот. Бизде бул жерде сумма болгон үчүн автоматтык түрдө ушул столбецте жайгашкан бардык сандык маанилердин суммасын таап берди. Ар бир столбецтин акырында ушундай белги пайда болот. Демек биз бул жерден баасында, мисалы, бул баасында средний баасы канча? 106 сом демек, 106 сом, кечиресиңер. Демек, мисалы, санында канча товар бар жалпы, мисалы, сумма десеңер, демек ошол жерде дагы ошол сумманы чыгарып берет. Бул строка итоговдун пайдалуу жагы көп, себеби бул жерде автоматтык түрдө ошол бир канча функциялар боюнча итогдорду чыгаруу мүмкүн. Эми, андан сырткары первый столбецти басканыбызда, демек ошол первый столбец момундай биз тандаган стилге жараша момундай сары белги болуп момундай пайда болду. Эгерде последний столбецти койсок, демек последний столбец дагы момундай бир башка цветке боелуп, и ошол учурда ичиндеги шрифттердин дагы цвети өзгөрдү. Андан сырткары бул жерде кнопка фильтра деп турат. Эгерде кнопка фильтранын галочкасын алып койсок, демек ар бир столбецте жайгашкан могу кичинекей үч бурчтуктар жок болуп кетет. Мисалы, алып салганда бул мүмкүн болушунча коюп койгон дурус, себеби ошол эле жерден биз сортировка жана фильтрлерди жүргүзсөк болот. Азыр бир аздан ушул сортировка жана фильтрлерге токтолобуз. Эми андан сырткары главная вкладкасында бул жерде стили деген жана ячейка деген бөлүм турат. Демек ушул жерден дагы форматтоо жүргүзсөк болот. Мисалы, условное форматирование, кандайдыр бир шарт берүү менен форматтоо жүргүзүү мүмкүн. Кайсы столбецте жүргүзөсүңөр, мисалы, кайсы столбецте жүргүзсөңөр, ошол столбецти белгилөө аркылуу, мисалы, условное форматирование болсо, вот правила выделения ячеек, бул жерде больше, меньше, мисалы, кандайдыр бир шарт бересиңер, ошол шартка жараша ошо ячейкаларды белгилеп берет. Мисалы, меньше канчадан? Мисалы, 136 сомдон, мисалы, бул жерде автоматтык түрдө киргизсек, биз мисалы бул жерден 50дөн деп берип туруп, бул жерде светло-красная заливка деп бул жерде цветин да тандоо мүмкүн. Мисалы, бул жерде светло-красная заливка, мисалы, окей десек, демек бул ошол жерге ошол берген условный форматированиябызды киргизип берди. Эми андан сырткары бул жерде вот гистограмма, бул жерде ошол столбецте жайгашкан маанилердин дароо эле гистограмма түрүндөгү диаграммасын чагылдырып берет ошол столбецтин ичинде эле. Мисалы, бул жалпы столбецти белгилеген учурда, мисалы, гистограмма деп кандайдыр бирөөнү тандаганда, байкаган болсоңор, бул жерде ошол маанилерине жараша гистограмма столбиктери пайда болуп, мындай бир диаграмма түзүлөт. Форматировать как таблицу, бул жерде биз жогоруда тандап алган стилдерди ошол жерден да тандап алуу мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары стили ячеек, бул жерде ар бир ячейкаларга, мисалы, же болбосо кандайдыр бир ячейкалардын көптүгүн алып туруп деле берсеңер болот, же болбосо бир эле ячейкага берүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерде стил ячейкте ошол кандай стил берүү керек болсо, ошол стилди тандасаңар, демек ошол ячейкага ошол стил кабыл алынат. Мисалы, кайсын тандасак, муну тандасак, хорошо, мындай тандасак, демек бул ошол, мисалы, экинчи столбецте, таблицанын экинчи столбецинде турган ручка ошондой түрдө
бул жерде берилген стиль боюнча өзгөртүү киргизилди. Бул демек таблицаларды форматтоо жана редакторлоо болду. Эми сортировка жана фильтр деген түшүнүк бар. Сортировка деген бул ошол таблицада жайгашкан элементтердин көптүгүнү кандайдыр бир тартипте кемүү же өсүү тартибинде жайгаштырып берүү болуп эсептелет. Мисалы бул жерде кайсы столбецте ошол сортировка жүргүзүүнү кааласаңар, демек ошол столбецтин кнопка фильтрине келип туруп эле жазсак да болот. Бул бир. Экинчисинен главная вкладкасында бул жерде вот сортировка и фильтр деген редактирование деген бөлүмдө жайгашкан. Бул жер аркылуу да жүргүзсөк болот. И үчүнчүдөн бул данные вкладкасында бул сортировка жана фильтр деген бул бөлүмдө ушул жерден да жүргүзүү мүмкүн. Бизге ыңгайлуусу азыр учурда мисалы товардын аты деген ушул вкладкада жүргүзүү үчүн кнопка фильтрге кирип, мисалы сортировка от А до Я десек, демек бул по возрастанию өсүү тартибинде, ал эми сортировка от Я до А десек, демек бул жерде кемүү тартибинде сортировкаланат. Мисалы жүргүзгөндө биз биринчи эле бул альбомдор жайгашып, андан кийинки бул дальше уланып кетип атат. Мисалы бул жерде бул нумерацияда автоматтык түрдө баягы болуш үчүн мындай түрдө эле толтуруп койсок, бул демек ошол бизде алфавит боюнча ошол товарлардын тизмеги чыгып, анын базалардан ар бирине туш келген бул ячейкалардагы маанилер дагы ошого жараша иреттелет. Эми бул демек сортировка. Сортировка мисалы цветтер боюнча дагы сортировка кылсак болот. Бизде мисалы кандайдыр бир цвет берүү аркылуу сортировкалоодо, демек ошол кайсы цвет биринчи болуусун кааласаңар, ошол цветти тандасаңар, демек ошол цвет биринчи болуп мындай түрдө жайгашат. Эми фильтрге токтололу. Фильтр деген эмне? Фильтр деген сортировкадан айырмаланып, бул кандайдыр бир параметр боюнча ошол элементтердин көптүгүн бөлүп берет. Бир кандайдыр условияны канааттандырган элементтердин топтомун. Мисалы бул жерде фильтр жүргүзүүдөн мурда кандайдыр бир цвет берүүлөрдү жүргүзүп алалы. Себеби азыр бир цвет боюнча да фильтрлөө жүргүзгөнгө ыңгайлуу болуу үчүн, мисалы мындай дейле. Мында фильтр жүргүзгөндө, мисалы биринчи, экинчи товардын аты деген столбецке фильтрлөө жүргүзгөнүбүздө бизде фильтр по свету и текстовый фильтр деген чыкты. Демек бул жерде цветтер боюнча жана текст боюнча фильтр жүргүзүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мисалы фильтр по свету деп красный, желтыйды тандаганыбызда, демек бул жерде блокноттор эмес жазган экенбиз. Бул жерде демек ошол сары цвет тандадык, демек ошол сары цветти канааттандырган гана ячейкалардын, строкалардын көптүгүн бул жерде чыгарып берди. Удалить фильтр из столбца деп өчүрүп салсак, мисалы текстовый фильтр деген бар. Бул жерде ылдыйда дагы бул ошол столбецтеги бардык элементтердин тизмеги чыгып атат. Ошол жерден кайсы элемент көрүнүшүн, ошол бөлүнүшүн кааласаңар, ошолордо галочкаларды калтырып, калгандардан мисалы алып салсаңар болот. Демек мында ошол кайсында галочка болсо, ошолор гана бул жерде көрүнөт. Удалить фильтр из столбца. Андан сырткары текстовый фильтр. Бул жерде текстовый фильтрында мисалы равно, не равно, начинается с, заканчивается на, мисалы кайсы тамгадан башталган, мисалы начинается с, мисалы кайсыдан башталсын. К'дан башталган, мисалы санда текстелди бөлүп берсе, демек ошол К'дан башталгандарды, же болбосо ошондой эле негизде кайсы тамгадан бүткөндөрдү мисалы издөө керек болгон учурда, демек заканчивается на деп ошол кайсы тамга экенин көрсөтүшүбүз керек. Эми мисалы сандык маани камтыган столбецте фильтрлөө жүргүзүүдө бул жерде фильтр по свету и числовые фильтры деген пайда болду. Фильтр по свету дегенде байкаган болсоңор, бул жерде эки бага бөлдү. Фильтр по свету ячейка, фильтр по свету шрифта деп. Демек ошол ячейкага берилген цветтер боюнча бөлүү жана ошондой эле ошол жайгашкан тексттерге берилген цвет боюнча бөлүү. Мисалы фильтр по свету шрифта деп мисалы десек, анда мисалы красный тандасак, демек ошол шрифтке берилген кызыл цвет боюнча бөлүп алуу, фильтрлөө жүргүзүлдү. Андан сырткары бизде числовые фильтры. Числовые фильтры бул жерде дагы ошол элементтердин тизмеги турат. Ошол галочканы болгон кайсы элементтин фильтрлөөдө чыгышын кааласаңар, демек ошол жерден галочкаларды алып салсаңар болот. Андан сырткары числовые фильтры бул жерде бир канча условияларды берип тандап алсаңар болот. Равно, не равно, больше, меньше или равно, меньше. Бул выше среднего, ниже среднего, мисалы выше среднего десек, демек ошол ортоңку маанибиз бизде канча чыкты эле? Бул жерде
бул жерде ото мааниси таппадык эле. Демек ошол жердеги ортоңку мааниден жогоркуларын бөлүп берди. Мисалы ниже среднего десек, демек бизге ошолдон ылдыйкыларын мисалы бөлүп берет. Бул демек кандайдыр бир маалыматтар массивинин ичинен бир топ маалыматтардын топтому болгон учурда ошонун ичинен ошо керектүү гана маалыматты бөлүп алууда бул деген аябай ыңгайлуу инструмент болуп эсептелинет. Демек калгандары да ошондой эле негизде жүргүзүлөт. Бул жерде демек фильтр по свету, числовые фильтры и текстовые фильтры боюнча текстик, сандык жана ошондой эле свет боюнча фильтрлерди жүргүзүү мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Демек каалагандай татаалдыктагы, каалагандай көлөмдөгү таблицаларды ошондой эле негизде түзүп алып, андан ичиндеги маалыматтарды дагы биз ошол кандайдыр бир эсептөө жүргүзүлүшү керек болгон учурда демек ар түрдүү функцияларды пайдалануу менен эсептөөлөр жүргүзсөк болот. Ошол эле учурда ошол маалыматтардын көптүгүнүн ичинде ошол маалыматтарды табуу оңой жана ошондой эле керектүү болгон учурда керектүү маалыматка тез жетүү мүмкүнчүлүгүн жаратуу үчүн демек бул сортировка жана фильтр инструменттерин пайдалансаңар силер үчүн убакыттын үнөмдөрүнү жана ошондой эле бул жерде ыңгайлуулук сунулат. Анда демек бүгүнкү сабакта бериле турган маалыматтар ушулар болду. Бүгүнкү берилген сабактагы маалыматтар силер үчүн түшүнүктүү жана ошондой эле пайдалуу болду деген ишеничтемин. Анда кийинки сабактарда жолугушканча.